Ош шаарында 3 окуучуну унаасы менен сүзүп, 1 окуучунун өлүмүнө себепкер болгон айдоочу 2 айга камалды. Бул туурасында Cactus KG сайтына Ош ШИИБтен билдиришти. Окуя 5-октябрда Булосмонов көчөсүндө болгон. Анда 1987-жылы туулган ММ аттуу аял унаасы менен 3 окуучуну сүзүп кеткен. Анын кесепетинен 2010-жылы туулган окуучу оор абалда ооруканага түшүп, 11-октябрда каза болгон. Айдоочунун айдоочулук көлүгү жок болгон. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 13-октябрда киргизилип, 15-октябрда баш коргоо чарасы тандалды. Кармалган айдоочу сентябрь айында дагы 11 жашар баланы сүзүп кеткен. Жабырлануучу облустук балдар ооруканасына жеткирилген. Саламатсыздар, кыргыз элим. Мен бул видео кайруу жасоом себеби 2022-жылы Баткенде болгон окуяга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевка кайрылып жатам. 2022-жылы 16-сентябрда болгон кок алаңында алган жаракатыма байланыштуу мен чек ара кызматынан ден соолугума байланыштуу жумуштан чыккам. Ошол жакта ден соолугум жарабай калганынан моундай справка менен ВКнын чечими аркылуу жумуштан чыктым. Ден соолугум жарабай калганына байланыштуу айла жоктуктан чыгып, ал жактан жумуштан чыктым. Ал эми ошол эле ден соолугум жарабай калганынан инвалидность пенсия алууганы аракет кылып, моундай справка алдым. МЦ кызматынан. Мен буну алган себеби 2022-жылы 16-сентябрь күнү Достук чек ара заставасынын Радар 1 чек ара постунда күзөттө тургам. Старший наряд болуп, нарядтын угулуп күзөттө тургам жана ошол эле учурда кок алаң башталганда ийнимден жаракат алгам. Плевый ранение болгон. Октон алган жаракатым ушул ийнимден кирип колтугумдан чыгып кеткен. Ошого байланыштуу оң колум манжаларым иштебейт. Физически жумуш кыла албайм. Ондай болуп калган. Ден соолук жарабайт. Ошого байланыштуу инвалидность пенсияга чыгайын десем, ал жакка барып, бул жакка барып болуп чыга албай жатам. МСЕК чечим чыгарган ушундай. Эме ден соолугу жарабайт, группага чыгарсын деп. Бирок группанын инвалидность көрсөтүлгөн эмес. Канчанчы группа, срогу жок, көрсөтүлгөн эмес ошолор. Андан кийин мен ошол байланыштуу кайсы жакка барам десем, ушул жакка келесин деп кайра чалсам көптөн бери албайт. Ал эми ден соолугума байланыштуу жумуштан чыкканда төлөнүп берүүчү компенсацияга аракет кылып аларды сурандым. Алар боюнча дагы ушундай тияка бар, бул жака бар. Ошонун башка сөз уга албайм. Кыргызстандачы дарыланган эле, лечение алган жатайын десең эле, биз сени кабыл кыла албайбыз, Бишкекке бар дейт. Мен өзүм Ош областынын Аралан районунун Төмөн айыл өкмөтүнүн тургунумун. Ошол жактан эле Ошко барсаң, биз сени